Кыргыз элим Акаевдин доорундагы эдуулардын бири Эдуард Кубатов экен. Ошол кездеги баягы мекен үчүн күйүп болгон бийликке сын айткандарды тыңшап, камап, угуп, алардын аркасынан аңдыгандардын бири дал ушул Эдуард Кубатов экен. Бул факт. Факт. Муну ал андай адам экенин, андай кызмат аткарганын мен ушул жөнөкөй китеп аркылуу таап чыктым. Ушул китептин 282 бетинде жана Кумтөр боюнча, ошо Акаевдин доору боюнча, жана Бриштейн боюнча бир кыска маалыматтар жазылган, бирок ошол шилтеме келтирип койгон да. Ошол булактар каяктан алынган? Ошол булакка кирдим. Сиздер да кирип карасаңар болот. 2004-жылы январь айында жогорку кеңеште комиссия түзүлгөн экен. Так эле ушул азыркы бүгүнкү күндөй жанагы эдууларды иликтеп атышпайбы? Мыйзамсыз 5 жылда кылган иштери тигиндей мындай деп, ошол кездеги ошо Акаевдин доорундагы улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери кандай мыйзамсыз иштерди кылган, иликтөөнүн аркасынан кылмыш иши козголгон деп депутат комиссиянын жыйынтыгында турат. Бул ачык маалымат булактары. Аны жашырган эч ким жок. Мен ойлоп тапкан жокмун. Доорунбек Садырбаев раматылык агабызда ага артист деген кайманат коюп, Өмүрбек Текебаевка Марко Поло деп, Мадумаровка тарыхчы деп, Дастан Сарыгуловка дирижер деп, жалаң ушул улуттук коопсуздук кызматы койгон. Азыркы таң алатпайлык бул Эду, Пипо, Вазелин, Мазелиндер каяка чыккан деп өздөрү эле таап атпайбы ошонун баарын таап жүрүшкөн. Анан кийин ушундой адам бүгүн туризмди жетектеп, тим эле элим жерим деп күйүп калгана таң калыштуу болуп атат да. Элестет керек кыргыз элин. Бул элестете алчу эмес нерсе да. Качанга чейин эле ушундай эле бир баягы бир турмокту улам басып эле чекебизге монтуп эле тийип жүрөт билбейм. Ушулар эле айланып, ушулар эле жуурулуш эле. Мен бул Эдуард Кубатовду баянтан бери сурап атам. 5 миллион доллар берген биздин спортивный коом бөлүп атат 5 миллион доллар. 5 миллион доллар каяктан келди? Бул F1 оюну экологиядан бул улуттук коопсуздук өтө баштады. Ошо 5 миллион доллар деген жарым миллиард сомго жаккан. Буга ким бөлүп берди? Анын булагы кайда? Же улуттук коопсуздук кызматы X да деп карганын көзүн чукубайт болуп атышабы? Неге муну иликтеген жок? Неге муну карашкан жок? Неге бул көзөмөлдө эмес? Эмне себептен ошол оюн уюштуруш үчүн ушунча мыйзамдын баарын өзгөртүштү, жанталашып? Эмне үчүн ошол улуттук коопсуздук кызматына дагы суроо берет элем. Эмнеге мыйзам бузуу деп атам мен? Улуттук коопсуздук кызматы дагы мамлекет. Сиз дагы мамлекет коргоого тийиш деп турат. Жана жан жаныбарлар, балыктардын баары тең. Эмнеге коркобойт? Ал ошол кызыл китепке кирген жан жаныбарлар, балыктар, эндемикалык балыктардын баары тең. Бул кыргыздыкы, ошондой эле болгон кыргыздын баалуу байлыгы. Эмнеге улуттук коопсуздук кызматы ошону атайын жанагы кутурма жинди шайтан оюн менен алып келип тебелетип, тепсетип, ошол ысык көлүбүздү булгайбыз деп атса, унчукпай отурат. Тескерисинче Ички иштер министрлиги мени провокатор деп. Мен экология тармагынын баарын иликтеп айтып бердим. Бул Эдуард Кубатов өзү жеке мен ошол иш боюнча, экология зыяны боюнча мен мойнума алам деп пресс-конференцияда берип атат. Мен ошондуктан айтып атам. Бул Эдуард Кубатовго так десе, ушул адам эмнеге жооп бербейт ушул убакка чейин? Таянары ким? Кыргыз элим. Айтар сөзүм, көрдүңөр, баягы эле 35 жылдан бери келаткан каша, баягы эле каша. Бири-бирине чырмалышкан, жуурулушкан. Садыр Жапаров таза иштеп атат, нак иштеп атат, өнүгүп атабыз, өзүп атабыз деп мына ушундай кадрларды алып келип алган. Жанына иштетип атат. Анан кантип ким ишенет ушуларга? Кантип ишенебиз? Мен ойлоп тапкан жокмун ушул Эдуард Кубатов момундай иштеген экен деген кызматты. Мен ойлоп тапкан жокмун. Мына ошол эле Өмүрбек Текебаев тирүү, Адахан Мадумаров тирүү, Бектур Асанов тирүү, Исмаил Исаков тирүү.
Азимбек Бекназаров тирүү. Же ошонун баарына Эдуард Кубатов бирден флешканы тиги куйругуңарга байлап койду эле ошол саясатчылар. Бирдеке десе 20 жылдык деп тиги 30 жылдыңарды сууруп чыгып, ар бир өңөрдөн эмне деп каякта сүйлөшүп атканын баары флешка менде бар деп. Ошону үчүн унчуп кое отурасыңар могу F1 боюнча. Формула жарыш боюнча. Мен ошолорго да кайрылат элем. Же аркаңар таза эмес да, ошон үчүн да. Таза эмес. Эдуард Кубатов бирдеке десе, баягы флешканы билесиңби, Дубовый парктагы дейт да. Ошол Дубовый парк деген жана Текебаевдин кафеси дейт, Дубовый парк дейт. Ошонун баары могу жерде комиссиянын эмесинде жыйынтыгында жазылыптыр. Ал убакта ЛТР, КТР баягы бийлик иштеп, элге жалпы маалымат жакшы жеткен эмес. Азыр мына ачык булак интернет заманы жетип атат, көрүп атабыз. Мындай жана көлдө торлор тазалап атат, ошондой эле тазалаш керек да. Мен экология жагынан айтайынчы. Мен саясатчы эмесмин. Петиция кол коебуз. Көлүбүздү коргойбуз. 5 миллион доллар азыр деген спорт иш-чарага бөлүнүп атат. Муну деген мамлекет эмес, бу деген биздин федерациябыз водно-моторного спорта. Анан деген биздин спортивный коом бөлүп атат 5 миллион доллар. Кыргызстандагы кээ бир ЖМКлар жана 5 миллион доллардан остүйдүңерби деп коем да, жана 5 миллион долларданчы. Негедир мындай бир тараптуу эле маалымат таратышты жана Эдуард Кубатовдун жана кечээки пресс-конференциясыначы Формула 1 боюнча мамлекеттик экологиялык экспертиза чыкты, жыйынтыгы бүттү, тигинен эле бул эле. Мына уксаңар эми, мени уккула. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги мага 12 июнда жооп беришти. 2026 жылдын 10 июнунда. Ошондо булар мага кат жөнөтөрдөн мурун 2 эле күн мурун бул иш-чара боюнча министрлик Ысык-Көл регионалдык башкармалыгына айылына чөйрөгө таасир кароого алынып, белгиленген тартипте мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүлүп жатканы тууралуу билдиребиз дейт. Тагыраагы 10 июнда эле баштаптыр. 10 июнда. 2 айдан бери мыйзамсыз ошо жанагы иштерди жүргүзүп келишет буларчы. Эч бир экологиялык экспертизасы жок ошондо. Мына өзүлөр жазып атат мына. Экологиялык экспертизанын жыйынтыгы менен тиешелүү корутунду бериле тургандыгын маалымдайт. 10 июнда экологиялык экспертиза башталды деп. Экологиялык экспертиза жүрүп жатат деп. Ал эми мыйзамда экологиялык экспертиза биринчи кезекте категорияга бөлүнүш керек болчу дейт 19 апрелге чейин. Андан сырткары 28 майда Маматалиев жалган маалымат таратып атат. Экологиялык экспертизанын корутундусу жок. Экологияга зыян эмес деп. Андан сырткары Ички иштер министрлиги таратып атат. Экологияга зыян эмес, экологиялык экспертизанын жыйынтыгы жок. Ал эми экологиялык коопсуздук регламентке жараша бул ошол жер объект бөлүнүш керек болчу 3 категорияга. Ал эң кеми дегенде эң 3-чү категория 10 күн жүргүзүлөт. Булар 12-чи мына бүгүн 17-си. Элестеткиле пресс-конференция кече 16-сында берди. Мага 10 июнда айтып атат. 6 күндө бул экологиялык экспертиза жүргөн. Ошол эле болбойт бул мыйзамсыз нерселер. Мамлекеттик экологиялык экспертиза бүтө элек жыйынтыгы. Алда маалыматыңарды артка алышыңар керек. Бул мыйзам чегинде мен элди удургутуп атат. Бүт официалдуу удургутуп атасыңар. Мыйзам чегинде эмес. Алардын сөзүн уккандан кийин анан экинчи тарапты деле сурабайсыңар силерчи.